биздин жогорку бийликтеги иштеп аткандар буга чейинки иштеп келген президенттерден 10 эсе жакшы иштеп атат. Эми жок дегенде биздин кыргыз элибиз ушуну жакшы түшүнүп, 10 жыл жөн жакшы тынч жашап бериш керек эле, иштетиш керек эле. Президенттерибиздин кылганын мына эл телевизордон, ар биринин колунда телефон бар, YouTube'дан көрүп атат. Абдан жакшы иштерди кылып атат. Анан эми анча-мынча адамдар эле мурдакы бийликке жетпей калгандар өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн дагы элди козгоп атат. Элди биз чакырып кетер элек. Ушул айткандарына башка немеге ээрчибей, мына азыркы болуп аткан немени көрүп туруп, тынчтыкты каалайт элек. Эгер биз ушинтип көтөрүлө берсек, мына коңшу мамлекет Тажикстан менен эмне болуп атат? Көрүп атабыз, телевизордон башкадан, мына жакында эле окоп казып атат, ол бул деп телевизордон чыкты, YouTube'дарда жүрөт. Эгер биз берден эле которулсак, аяктан басып кириш жөн эле болот. Ошон үчүн тынч жашап, азыркы бийлигибизге бир 10 жыл мүмкүнчүлүк бериш керек. Алардын кылганын көрүп атабыз. Мен ушул кыргыз элими, Жалал Абад элинин тургундарын тынччылык жолу менен чечишке чакырып кетер элем.